Американын айласын кетире турган жандыктар окумуштуулардын эскертүүсү. АКШнын түндүк штаттары Канададан чыккан чыдамдуу чочколордун чабуулуна капталуу коркунучунда турат. Бул туурасында Associated Press басылмасы жазганын РИА Новости билдирди. Канада аймагында жок кылуу кыйын болгон чадамдуу чочколор көбөйүп, чек аранын түштүк тарабына жайылып кетүү ыктымалдыгын жаратып, түш өлтүрүүдө. Миннесота, түндүк Дакота жана Монтана сыяктуу түндүк штаттар чочколорду каптатпоо боюнча алдын алган чараларды көрүп жатат деп айтылат маалыматта. Саскачевен университетинин профессору Райан Брук басылмага берген комментарийинде командарга планетадагы эң инвазивдүү биологиялык ар түрдүүлүккө коркунуч туудурган, жок кылууга кыйын болгон биологиялык түр жаныбар деп атаган. Анын айтымында алардын жайылышы дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. 2023 жылдын башында Көрдан басылмасы чыдамдуу чочколордун АКШны түйшүккө сала турганын жазып, материал жарыялаган. Америкалык кадис Майкл Марлоу гезитке берген маегинде жапайы чочколордун айлана чөйрөгө эбегейсиз зыян келтирерин эскерткен. Эгин таласынан тарта бак-дарактарды тамырынан бери челип, талкалап жок кылып, сууну булгап, адамдардын ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирерин айткан. Булак Спутник эжи. Бишкекте 10 сойкуканадан 70 кыз аныкталды. Арасында студенттер да бар. Интимдик кызмат көрсөткөн сойкуканалардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 26 ноябрга караган түнү Бишкек шаарынын бир катар даректеринде тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 10 сойкукана, анын ичинде массаж салонуна жамынып, иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жаткан жерлерде 10 сойкукананын уюштуруучусу жана ээлери, ошондой эле өлкөнүн ар кайсыл аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки 70 кыз, алардын арасында Борбордогу жогорку окуу жайлардын студенттери да кармалган. Сойкуканаларда администраторлор иштеп, алар иштеген убактынын жана кардарлардын эсебин алып турганы аныкталды. Ал эми тинтүү учурунда бул мекемелердин ишинин мүнөзүн ачык көрсөткөн интимдик мүнөздөгү ар кандай буюмдар табылган. Сойкулук менен алектенүү, же плас аракеттерге көмөктөшүү, же сутенердик кылуу үчүн көмүскө жайларды уюштуруу, же кармоо каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында сойкуканалардын 10 уюштуруучусу жана ээлери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Булак Серепкежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Израилдин премьер-министри Газага барды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесине барып, согуш палестиналык Хамас кыймылын толук жеңгенге чейин улана турганын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда анклавка барган премьер-министр өлкөнүн 3 максаты бар экенин айткан. Алар Хамасты жок кылуу, урдалгандардын барын кайтаруу жана Газа кайрадан өлкө үчүн коркунуч жаратпасын камсыздоо экенин белгилеген. Эске салсак, эки өлкө ортосундагы абал 7 октябрдагы Хамас кыймылынын чабуулунан кийин курчуп кеткен. Ушундан кийин жөөт аскерлери Газа тилкесине соккура баштап, алардын адегенде абадан, андан кийин жердеги чабуулдарынан өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашты. Алардын 6 миңге чукулу балдар, 3,5 миңдеги аялдар экени айтылган. Булак Суперкежи.
Нурайым Бактыяр кызы эл аралык кайтышта 3-чү орунду ээледи. Монголияда болуп өткөн эл аралык кайтышта Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмакыны Нурайым Бактыяр кызы 3-чү орунду ээледи. Бул тууралуу Манас театрынан билдиришти. Маалыматка ылайык, эл аралык кайтыш Монголиянын Баян-Өлгий шаарында өтүп, финалдык беттеш 26 ноябрда болду. Аталган эл аралык кайтыш белгилүү акын, жазуучу, коомдук ишмер Мурат Пушатай уулунун 70 жылдык мааракесине арналып, Бай өлкөм, бай бешигим аталышында болуп өттү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, аталган айтышка Кыргызстандан төкмакыны Нурайым Бактыяр кызы менен Манас театрынын директорунун орун басары манасчы Нурбек Талантбеков барды. Булак Суберкежи. Анжиянда Кыргыз-Өзбек демаркация комиссиясынын сүйлөшүүлөрү өттү. 21-26 ноябрь күндөрү Өзбекстандын Анжиян шаарында Кыргыз-Өзбек демаркация комиссиясынын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо маселелери талкууланып, чек аранын айрым тилкелеринде жеринде изилдөө иштери жүргүзүлгөнүн кабарлады. Иш-чаранын жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо аяктаганын президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келип кеткенин айткан. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан жер былтыр өлкөдө чоң саясий темага айланган суу сактагычтын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11-и тергөө абагында отурат. Калгандары ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башалмандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары ысбатташкан. Демаркация мамлекеттик чек ара сызыгын жеринде белгилөө, атайын чек ара белгилерин коюу. Булак Азаттык.